кылышыбыз мүмкүн болбогон же өзүбүз киргизип алган эң чоң бидаттар, арам иштер, жаман иштер биз майда деп көңүл бурбайбыз, бирок эң чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелген жаман адаттар, жаман нерселер. Биринчиси тумар тагуу. Ар кандай сепчикаларды, ар кандай көз мончок сактайт, көздөн сактайт, жамандыктан сактайт, кырсыктан сактайт, балиден сактайт деп кээ бир учурларда чоң элдер өздөрү баш болуп небересине башкалар бирөөлөргө тагып койгонуна күбө болосуң да. Бул нерсе таптакыр туура эмес. Майда ширк, кичине ширктен сактан, урматтуу мекендешим. Бул болбогон нерсе. Ар кандай тумарларды тагуу. Бул тумар жаны жок. Эч бир нерсеге шекил, эч бир нерсеге жан бере албайт. Өзүн сактай албаган бир таш сени кантип сактасын, кандай баледен сактасын сени, урматтуу мекендешим. Ошондуктан ар кандай көз мончоктор, дагы бирдекелерге ишенбеш керек. Бул таптакыр туура эмес нерселер. Пирим дейт. Йо пирим колдо. Ордунан турган учурда я пирим дейт. Пириден жардам сурайт. Пир ким? Өзү дагы билбейт. Өзү дагы билбейт. Пир деген ошол өтүп кеткен чоң атам деп ойлойт, же арбактар деп ойлойт, же ошол бир жерде сыйынган тоосу болсо ошо тоосу деп ойлойт. Бирок пир дегенин дагы өзү дагы айтып бербейт. Я пирим деп турат, я пирим деп отурат. Же дагы дааратканага отурганда дагы я пирим деп отургун деп кээде айтып коюшат да. Бул туура эмес. Сени колдой турган Кудайың Аллах Таала. Ар дайым сени колдогон, коргогон, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бардык кырсыктардан сактаган Аллах. Я Алла деген. Кыйынчылык, проблема, түшүк маселе келген учурда я Алла деген, я пирим эмес. Жыргалчылык, кубанычтык күндөр келгенде Алланы унутпаган я Алла деген. Ошондуктан бул таптакыр туура эмес маселелер, я пирим, Анан кийинкиси шыпыргыны тик коюп койсо болбойт. Тик койсо бале келет экен, же жууч келбей койт экен кызыбызга деген маселелер таптакыр туура эмес. Шыпыргыны кандай койсоң ошондой кой, негизгиси алганы жакшына болсо болду. Ал шыпыргы, жөн эле шыпыргы ал. Бир өсүмдүк, шабдалы сыяктуу, ошол огородуңда өскөн өсүмдүк сыяктуу өсүмдүк. Анда эч бир касиет жок, жана эч бир касиет берип да болбойт. Ага бир касиет берүү акмакчылык болуп эсептелет. Кээ бир кайненелер шыпыргыны жогору койбо, мындай кой, андай кой деп. Бул мен ойлойм ушу келиндерден кемчилик табылбай калган кайненелердин бир жоругу болуп эсептелет да. Келин бар жокту ишти кылып койгон, анан шыпыргыны туура эмес коюп койсо, ошо кайненелер кемчилик издөө максатында бул нерсе ойлоп табылган. Болбосо бул туура эмес. Шыпыргыны кандай койсо, ошондой койсо боло берет. Дөт пирим колдосун, өтүп кеткен арбактар колдосун деп дуа кылат бүгүн кээ бир эскилер. Арбактар өлүп бүттү. Ал жардамга муктаж. Бир секундка жан берсең келип субханалла деп кетип алайын деп аткан жардамга муктаж арбактар алар. Бирөөнү кантип колдосун? Дөт пирим колдосун. Баягы жомоктордогу дөт пирим кантип келип сени колдойт? Ошондуктан ойлонушуң керек, ойгонушуң керек. Бул маселелер дөт пирим колдосун, өтүп кеткен арбак колдосун, алар өздөрү жардамга муктаж бирөө болсо сага кантип жардам берсин. Дуа кылган учурда ар бир сөзүңүзгө маани бериңиз. Ар бир чекитине маани бериңиз. Кимден сурап жатасыз? Дөт пирим колдосун деп Сулайман тоого келип алып ошол жерде ар кандай таштарга жатып алып боюнда болот экен дегендер дагы жок эмес. Бүгүн диний илимибиз күчөйдү, мусулмандар көп дегенибиз менен дагы деле Сулайман тоого барып алып, же бир тоого барып алып баягы шактарга лента байлагандар, клеенка байлагандар, мусордагы пакеттерди байлап бала сурагандар көп. Тапшыр ата сыяктуу жерлерде немени булак тишиге тыйын таштайт. Ошол нерсени адат кылдырып койгон да ошол жердегилер. Неге? Бул бизнес себеби. Тыйын таштасаң, ошо канча тыйын таштайт? Ар бир адам келип 20-30 тыйындан таштап кетсе, маршруткалар 15 сом, 20 сомдон иштеп атат. Ал жердеги булакка 15-20дан ар бир келип таштап кетет, ошол жердегилер тыйынды терип бөлүп алат. Бул бизнес. Сулайман тоодо дагы ар бир жерге акча кое турган жер болгон. Акчаны ар дайым коебуз биз. Ошол жерден бир алып көргөн, ал тияктан бирөө жүгүрүп келет. Не алтасын деп. Бизнес. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештерим. Таш, дарак. Күнгө дагы сыйынып көрүшкөн убагында, күн дагы батып кеткен. Айга сыйынышкан, ай дагы батып кеткен. Биз сыйына турган нерсебиз, сыйынууга татыктуу нерсебиз.
бир гана Аллах, андан башкасы эч ким эмес. Ал төрөбөгөн, төрөлбөгөн, ал түбөлүк. Эгерде падыша экөө болсо ызычуу болот. Жерди үчүндө эле бир мамлекеттеги падыша, эки президент башкара албайт, ызычуу болуп кетет. Сен бияка деп бири-бириге мыйзам талашып, закон талашып, ал жак сеники, бул жак меники деп эле ошентип талаш болуп кетет, ызычуу чыгып кетет. Ушундай чексиз ааламдарды Раббысы жалгыз гана болот. Экөө болушу мүмкүн эмес. Андан кийин урматтуу мекендешим, үйгө көз тикен асып коюу. Көз тийбешиги үчүн баягыдай тоолордогу тикендерди алып келип дарбазаларга асып коет айыл жергелеринде. Мен ушул нерселерди кээ бир айылдарда көргөнмүн. Тикен көзүңө тикен кирсин дегендей мааниде кылып коюшат да. Тикен эч качан көзгө барып кирбейт. Же ар кандай бир нерсе касиетти ошо тикенге байлап алып баледен сактайт экен, жаман көздөн сөздөн сактайт экен деп асып коюу, бул туура эмес, ишеним, ширк болуп эсептелет. Ошондуктан тикениңди алып кой. Тикениңди алып эле кой. Көз тие турган адам мындай эле тие берет. Тикениң эч нерсе, эч кандай жардам бере албайт. Тикенди жогот. Така асып коюу ошол сыяктуу эле. Аттын такасын бирдеге такаларды асып коет. Ырызкы тартып турат, береке тартып турат деген мааниде така асып коет экен. Така асыш дагы туура эмес. Ушундай ырым-жырымдарды, керексиз салттарды жоготушубуз керек, урматтуу мекендештерим. Бул кайдан келген өзү дагы билбейт. Ким кылды? Атам кылды. Атасынан сурасаң, атам кылган. Ошентип уланып кете берет бул ырым-жырым. Бирок тоо тер жерин эч ким айтып бере албайт. Себеби мында бир касиет жок да. Болбогон эле нерсе, ал темир така, ал адамдын колунан жаратылган нерсе кантип адамга бир касиет берсин, урматтуу мекендешим. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, мен айта турган маселем ушулар болду. Мен байкаган нерселер да булар. Мисалы үчүн, жумушка кетип атып, саарылап туруп, машинанын алдыга айдап туруп, артка айдайт да. Ишим алдыга жүрсүн деген маани экен. Эгерде машинаны алдыга айдап туруп, артка айдабасаң, ишиң аркага кетет деп ушул нерсеге ишенип алгандар бар да. Техниканы өзү негизи эми алдың, машинаны да. 50-40 чыгып эми алдың. Машина кече жакында эле пайда болгон нерсе, ага чейинки адамдардын иши кандай болуп келди? Сонун болуп келди. Неге? Себеби алар машинадагы алдыга жүрүшкө эмес, Аллага ишенишкен да. Үйүңдү така же тикен бирдекелер жаман көздөн, жаман сөздөн сактабайт. Сени сактаачу Аллах. Аллахтын периштелери. Периштелер келсин десең, Ясинди оку, Бакараны оку, хадис китептерди оку, үйүңдө берекет болсун десең, Куранды оку. Жакшы иштерди кыл. Үйүң берекеден арылбай калат. Өзүң аракты тынбай ич. Бирок көз тикенди да асып кой, багенеттин бешөөнүн жабыштырып кой, таканы дарбазаңа тосуп кой. Жүзүнөн кылып. Ысырыктык аркандай жерлерге асып кой. Баары бир пайдасы болбойт. Бир тыйынчалык пайдасы болбойт. Береке дагы кетет, бардык нерсе кетет, ызычуудан чыкпай калат үй бүлөң. Сен аракты ташташың керек. Баягы жаранын келип чыккан жери сен арагың болуп эсептелип атат бул жерде. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, ойлонойлу, ойгонойлу, керексиз ырым-жырымдардан арылайлы.